мугалимдик кесип негизи бир тарабынан татаал кесип. Анан бул кесипти сиз кандайча тандап калдыңыз? Же мектепте жүргөнүңүздө эле мугалим болом деп жүрөт белеңиз? Бала үчүн кайсы бир нерсени талдап анализдей алуу бул өтө керектүү көрдүм да. Китепке кызыкпаган жаштарды кантип китепке тартабыз? Ата эне телефонду чукулап отурган болсо, бала деле отуруп телефонду чукуйт да. Ажын айткан сөзү бар экен. Бул китепти бир айда же бир жумада окуп коем дебей, ар бир окуган бетинден таасир алып, ошол нерсени түшүнүп окусаң, бул өтө сага пайдалуу берет дептир да. Кайсы студент азыр өзү кечинде тамак асып, бышырып, камыр жууруп же нанын бышырып жейт. Кыялдар бекер, кыялдансаң кыялыңа жетесиң дейт да. Сиз кыялыңызды багындыра алдыңызбы? Жамандыкка жакшылыкты эр адам кылат. Азыр мына ушундай эрдик биздин балдарыбызда жетишпей атат да. Салам урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бул багыт подкасты. Бул долбоордун эң негизги багыты ар тармактуу пикир алмашуу багытында ар бир кадамдардагы багыттарды сиздер менен билишөбүз. Бүгүнкү подкасттын коногу Ош мамлекеттик университетинин доценти Сейил Эргешова. Эжекебиздин өмүр таржымалын ачып берүү менен бирге басып өткөн жолундагы багыттарды кеп калабыз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы келдик. Эжеке, сизди жетекчи катары мыкты экениңизди билебиз. Анан кесипкөй адис экениңиз деле баарына эле маалым да. Бирок Сейил Эргешованын балачак доору кандай өттү? Бүгүн бир жаштык дооруңузду эске салалы. Рахмат Айпери. Балалык дегенде, балалык бул эмне? Балалык бул байоолук, балалык бул аруулук, балалык бул тазалык, баягы жашоодогу ак караны ажырата элек, жаман жакшыны ылгай элек, баарын бир актай барактай көргөн мезгил бул балалыкта. Анан өмүр ташың өйдөлөп, жашыңа жаш кошулган сайын чындап ошол балалык кезиңди сагынасың. Ошол учурга бир көзүрмемге болсо да барып келгиң келет. Бүгүн барып келебиз анда. Буйрса, мен балалыгым Өзгөн районуна кирип бара жаткан жерде Кароол деген айыл бар. Бул айыл менин тайларымдын, тага журтумдун айылы. Мен ошол жерде 1-класска чейин ошол жерде өсүп чоңойдум. Башкача айтканда, таята тайнемдин колунда. Менин апам баягы Кудай өмүрүн узун кылсын, азыр 70 жашка таяп кетип атат. Анан апам мени төрөгөн учурда студент болгон. Ал неме жол инженери адистигин бүтүргөн да. Анан турмушка чыккандан кийин жол инженерин билесиң да, ал деген баягы күндү күн дебей, түндү түн дебей, жолду оңдош керек, караш керек дегендей оор иш аял үчүн. Анан ошол мен төрөлгөндөн кийин анан апам кайрадан аял киши үчүн баягы жеңилирээк кесипти издеген го. Кайрадан анан экономика адистигинде окуп, ошол экономфакты бүткөндөн кийин анан мени кайра колуна алган. Ошентип мен балалык чагым мектеп жашына чейин Кароол айылында өтсө, андан кийин Жеренчи деген айыл бар. Ал кайсыл жерде эле? Ал Кара Дыйкан айыл өкмөтү. Ал деле Өзгөнгө кирип кетет да? Өзгөнгө. Шаардан кичине чыкканда эле жанагы Бишкек жолуна кетип аткан жерде эле, жолдун жээгиндеги айыл. Анан кийин мен 11-классты ошол Жеренчи айылынан окуп бүтүрдүм. Ал кезде баягы сөз менен айтып жеткире албайсың го дейм. Аябай сонун учур. Ар бир мезгилдин өзүнүн негизи мындай сонун бир көзүрмемдери болот экен. Убагында баалай албайт экенбиз, барктай албайт экенбиз, бирок убакыт келгенде ошончолук сага баалуу да. Ооба, айткандарыңызга кошула алмаз. Мектепке балачактан мектепке келдик да. Мектепти дагы өзү мектепте эле эмнеге жөндөмдүү экени билинет го. Ооба. Сиз мектепте кандай окуучу болгонсуз? Мектепте мен мыкты окуган окуучулардын катарында бүттүм. 8-класстан баштап предметтик олимпиадалар жүрөт. Бүгүнкү күндө деле ошондой го.
Предметтик олимпиадаларда зоналык бөлүгү, анан райондук бөлүмү, анан облустук, анан республикалык болуп кетет го. Шаарда мен кыргыз тили адабиятынан райондо зоналык бөлүгүнөн да, райондук бөлүгүнөн да биринчи орунду алчумун. Азаматсыз. Биринчи орунду алып, облустуктурга жолдомо алып, ошол кезде жакшы эле ийгиликтер болгон экен. Ал учурда жанагы мектепте Манас кошуну деген азыр жок болуп кетти. Ошол учурда бар эле. Манас кошуну деп анан Семетей, Сейтек болуп, кенже класстар Сейтек, ортоңчу класстар Семетей, анан жогорку класстар Манас кошуну болчу да. Ошол кошуну Биз дагы ошол доордо болдук дейм ойлойм. Көрдүңөрбү? Биз да көрдүк. Биз Сейтек, Семетейде бант берип, Манаска дагы. Ошол мезгилде биз да болгон, кадимкидей бизди караган жанагы эжекелер болгон. Анан мен ошол кошундун мектеп ишеним көрсөтүп, жетекчиси болгом. Президент болсуз да ошондой? Ооба, ошондой десек болот го. Ар кандай маданий иш-чараларды алып барып мектепте ошолдогу баягы калыптанган көндүм бүгүнкү күнгө чейин коштоп келе жатат да. Мектептеги ар кандай программаларды алып барып, ар кандай иш-чараларды уюштуруучулук бүгүнкү күндө деле ошол көндүм жүрөт десеңиз, иш процессинде коштоп келе жатат. Ооба, мен сизди угуп калдым. Мектепте артыкчылык менен бүтүргөнсүз, анан кызыл диплом менен бүтүргөнсүз, мектепти дагы аяктагансыз. Ооба, мектепти артыкчылык аттестаты менен бүтүргөм. Кийин өзү негизги фундамент мектепте болот да. Университетке келгенде ал кеч болуп калбайбы? Кеч болуп калбайбы? Мисалы, мектепте жөндөмдүү студенттер. Бирок бул нерсе ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирки балдарда кеч ушул процесс кеч ачылат да. Мен жогорку окуу жайыны мектепти бүтүргөндөн кийин эле дароо ушул ОШМОнун кыргыз филологиясы факультетине тапшырдым. Анан аны дагы ошол артыкчылык диплом менен бүтүргөм. Анан ошол кезде биздин кыргыз филологиясы факультетинин эң бир гүлдөп турган учуру биз бүткөн жылга туш келген деп азыр элестетем да. Себеби мектепти эң мыкты бүтүргөн окуучулардын бардыгы кыргыз филологиясына тапшырганга аракет кылчу. Аракет кылчу. Азыр мисалы медицина факультети же болбосо мына англис тили адистиги кандай популярдуулукка ээ болсо, биз бүткөн мезгилде кыргыз филологиясы ошондой популярдуулукка ээ болчу да. Анан ошол себептен дагы ойлойм, ошол биздин куракта бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн ичинен азыр мамлекетке, элге кызмат кылып аткандар аябай көп да. Өтө жакшы. Анан кесип тууралуу сүйлөшүп калдык да. Анан мугалим болуп бардыгына эле буйруй бербейт да. Бул мугалимдик кесип негизи бир тарабынан татаал кесип. Анан бул кесипти сиз кандайча тандап калдыңыз? Же мектепте жүргөнүңүздө эле мен мугалим болом деп жүрөт белеңиз? Негизи кесип тандоо сен айткандай аябай оор. Аябай оор, себеби бул өмүр бою сени коштоп жүрөт да. Ошон үчүн анан кайсы кесипти тандасам, кандай кылсам деп мен деле ошол жогорку класста окуп атканда врач болууну бир кыялдансам, мугалим болууну бир кыялданып, эки анжы ойдо жүргөм. Анан мектепте бизге кыргыз тилинен берген эжекебиз Маматкулова Бегайым эчке ушунчалык мага сонун мотивацияларды берген. Сейил, сен даяр мугалимсиң. Сен балдарды мыкты тарбиялап, мыкты окута аласың. Анан сен мугалим болсоң, көп балдардын мүмкүн талантын ачканга жардам бересиң. Сен ушул кыргыз тилчи эле бол, ушул факультетке эле тапшыр деп. Анан мен жанагы багыттаган экен да. Ооба, артыкчылык аттестаты менен бүткөндүгүм себептүү. Ал убакта биз тестке кирчү элек да. Тестке киргизчү. Тестке кирбей эле мени беседа менен кабыл алышкан. Ошону менен анан Кудай буйруп, насип этип, ушул факультетте окуп, билим алып калганыма аябай бактылуумун. Өтө жакшы. Анан студенттик күндөр эң сонун көз ирмемдер да.
ооба. эч аны унута албайсың. Мектепти бүтүп адамдарга мындай чоң кадам жасайсың да жашоогочу. Ооба. Жашоонун баскычы алгачкы. Студенттик дооруңуз кандай өттү сиздин? Студенттик доорубуз жакшы өткөн. Азыркыдай, бирок азыр мисалы студенттерди карап турсаң эч бир кемчилиги жок. Колунда акчасы даяр, белен, тамак ашы белен, жатаканасы белен, мындай кыйналган студентти кем эле учуратасың да. Биз окуп жүргөн убакта элдин жашоо турмушу азыркы күндөгүдөй кененчилик эмес болчу. Жетер жетишпестик, баягы мындай бар менен жоктун баркын баалай алган студент болдук окшойт. Себебичи мен өзүмдүн баягы башымдан кечиргенди айтайынчы. Айтып бергиле. Мисалы, азыр кайсы студент үйүнөн чоң сумкалар менен көтөрүнүп продукты ташыйт. Мен жеке ташыбаймын. Ошол азыр бардык студенттер бир гана акчаны эле чөнтөккө салып келет да. Замандын өнүккөндүгү. Ал акча үчүн деле барбайт, аны Мбанктан же картасына которуп коет да, туурабы? Биз деген унду, майды, картошка, пиязыбызга чейин үйдөн көтөрүнүп келчүбүз да. Көтөрүнүп келип айылдан. Анан кайсы студент азыр өзү кечинде тамак асып, бышырып, камыр жууруп же нанын бышырып жейт. Даяр бардыгы. Туурабы? Азыркы заманда бардык нерсе бирок биз нанды өзүбүз камыр жууруп, бышырып, тамагыбызды кылып, жеп, көчөдөн тамактануу деген бизде жок эле. Эстеп көрсөң жок экен десеңиз. Жок эле, анча мынча болушу мүмкүн, анча мынча. Бирок такай эмес да. Пахта терүү, мондай оор жумуштарды кылуу мезгилине түштүңүз да, сиз деле? Ошондой убактарда болуп калды студенттик доор? Жок, пахта терүүгө биз студент болгондо бул токтоп калган болчу. Токтоп калган болчу. Биз акыркыларынан келдик окшойт. Бирок мээнетке бышып өстүк. Эмгекке бизди аябай бышырган. Баягы биздин балалыгыбыз Советтер Союзу урап, анан баягы эл дароо путка туруп кете албай кыйналып турган учурга туш келдик да. Анан биз кадимкидей жанагы үлүштүк жерлер бөлүнүп берилгенде буудайды эгип, семчканы эгип, картошка, пиязды эгип, кайра аны эккенден баштап бышырып алганга чейинки этаптарын бардыгын көрүп, нан кантип жегенге чейин кандай этаптардан өтөт экенин бардыгын көргөнбүз. Көрүп, нанды өзүбүз тандырга жаап, семчканы түнү менен отуруп, кырып, тазалап, кантип семчка келерин, кантип май келерин бардык учурларды биздин башыбыздан өткөн. Себеби баягы мээнет, эмгектин акыбети таттуу болот дегенге мен аябай ишенем да. Ошол нерселердин бардыгын көргөн үчүн бүгүнкү күндө биз баркын билебиз. Ал нерсе жөндөн жөн келип калбагандыгын билебиз. Өтө жакшы айтканыңызда бир элестетип алдым. Эгерде сизге дагы бир мүмкүнчүлүк болсо, кайрадан эле ушул кесипти улантмаксызбы? Ооба. Ойлонбостон. Ооба. Өтө жакшы. Анан жашоодо эки нерседен адашпадык да. Биринчиси бул кесип тандагандан, экинчиси бул өмүрлүк жубай тандагандан деп. Сиз эки нерседен адашкан жоксузбу? Экинчи нерседен дейсиңби? Экөөнөн тең адашкан жокмун деп айта аласызбы? Ооба. Мугалимдик бакыт, окуткан окуучуларың, студенттериң өз ордун таап кетсе, анан кийин ушул эжеден бир жакшы таалим ала алдым, билим ала алдым деп эскерип турса, рахматын жолуккан жерде айтып турса, көргөн жерден чуркап келип саламатсызбы эчкеде учурашып турса, мугалимдин бактысы ошондо го. Бул жагынан мен бактылуумун. Анан экинчи учур жар тандоодон
деп атасың. Өзү негизи жанагы 5 нерсени жараткан кайыптан деп коет го. Биринчи бул дидар кайып дейт. Себеби такыр көрүшпөгөн адамың менен көрүшүп калышың мүмкүн, дидарлашышың мүмкүн. Бул да кайыптан. Экинчи нерсе бул тагдыр кайып дейт. Тагдырыңа кимди жазган болсо, ошол адамга насибиң кошулган болсо, ал сенин тагдырың. Себеби кээде жанагы 5 жыл кыз жигит болуп сүйлөштүм, анан 6 жыл кыз жигит болуп сүйлөштүм деп, бирок буйрубаган экен, насип болбой калыптыр деген учурлар болот го. Ооба, көп кездештиребиз негизи. Ооба, бул ошол тагдырдын кайыптыгы ушунда го дейм. Анан үчүнчү нике кайып дейт. Никеңе кимди буйруган болсо, сен качсаң деле, айланып өтсөң деле, ошол адам менен турмуш курасың. Ооба. Насип кайып дейт. Кээде мисалы такыр күтпөгөн адамдар менен эле насиптеш болуп каласың го, отуруп тамактанып каласың, мына ушундай мен деле ошол тагдыр кайып, нике кайып дегенге ишенем. Тагдырыма буйруган, жазган адам менен жашап келе жатам. Көз тийбесин. Буйруса ошол 4 баланы чогуу өстүрүп, чоңойтуп келе жатабыз. Мына эми дагы жеке жашооңузга дагы түңүлүп кирели. Мен сизди өз ишмердүүлүгүнүн көзүн билген мыкты устат катары билебиз да. Анан Сейил Эргешова жашоодо кандай жубай, кандай энесиз? Мүмкүн болушунча, күчүмдүн жетишинче жакшы эне болууга, жакшы жар болууга аракет кылып жатам дейинчи, аракет кылып келе жатам. Негизи баягы жакшы мындай жакшы жагыңды жугузуп, жакшы нерсе менен жүрүш деле негизи кээде кыйын да. Себеби эртеден кечке биз жумушта болобуз, анан балага көбүрөөк көңүл буруш керек. Ал баланын баскан турганына тынбай көзөмөлдөш керек. Күйөөңө дагы мындай көбүрөөк көңүл буруп, анын дагы мындай айткан нерсесин аткарып турбасаң дагы болбойт. Аял кишиде ушундай бир чоң жоопкерчиликтер бар го. Ооба. Анан ошон үчүн мен ошол нерселерге кылдым эмес, кылып келе жатам, аракет кылып жатам десем туура болгудай го. Макул. Башында айтып кеттиңиз, өзү 4 балам бар депчи. Балдарды сиз кандай ыкмалар менен тарбиялап атасыздар? Биз ошол ата энебизден алган тарбияны кайра эле балдарыбызга колдонобуз го. Мисалы, мен жогоруда айттым, бизди мээнетке бышырып чоңойткон. Ушул нерсени мен аябай сүйүнөм. Себеби бош калган учур баланы ар кандай чектен чыгарып жиберет да. Ал бош зеригип отуруп, анан ар кайсы баягы болбогон бир жаман адаттарды калыптандырып алышы мүмкүн. Тынбай эмгек менен алектенген балада андай терс адаттар болбойт да. Анан кийин мен дагы баягы тынбай балдарга китеп окугула, сабакка бар, сабактан келгенден кийин мына иштерди бүтүр. Анан бул иштериң бүткөндөн кийин өздөрү сабактан кийинки курстар бар. Ага баргыла. Андан келгенден кийин анын тапшырмасын аткар, сабагыңдын тапшырмасын аткар деп мүмкүн болушунча баягы телефон менен алышып, телефонго үңүлүп отуруп калышпасын деп ошол нерсеге көбүрөөк басым жасайм. Анан көбүрөөк бала чарчаса, ал башка мындай терс нерселерге эмоциясы дагы, энергиясы дагы калбайт. Ал эртерээк жатып, уктап, эс алгысы келип калат да. Анан ошол аракеттерди жасайм үйдө. Көбүрөөк китеп окуганга
китепти кызыктырганга аракет кылам. Анан ошол эмгек менен, мээнет менен алпурушуп турганга жетелеп ошого багыт берем да. Анан мындай ошол уул кызыңызды алгач жарык дүйнөгө алып келгенде сизди биринчи ата эне статусуна алып келген кыз да, бала да кандай сезимдер болот экен? Кандай өзүңүздү кандай ошол учурга алып барбайбы сизди? Бир Сонун мен күтпөгөн суроо болуп атат. ооба. Тун балаң өзү негизи мындай өзгөчө да. Себеби биринчи сен апа болуу рахатын татасың, апалык сезим эмне экендигин сездирген бала ошол да. Анан мен негизи окууну бүтүп, иштеп жүрүп, анан турмуш кургам. Энелик сезимдин өзгөчөлүгүн, энелик сезимдин укмуш бир адамга рахат тартуулай тургандыгын жөнөкөй сөз менен айтып жеткизиш кыйын. Ошол нерсе баштан өтүш керек да айпери. Ошондо сезесиң мен айтканымды десеңиз. Ошондо сезесиң. Мен айы да чоң кызым. 8 класстан баштап ал деле ошол шаардык турдагы олимпиадаларга катышып жүрдү. Сиз басып өткөн жолдорду деле басып өтүптүр да, кызыңыз эле. Өзү негизи ата эне кандай болсо бала деле ошонун аркасынан ээрчип жүрөт да. Ошон үчүн анан ата эне ар тараптан жакшы жагыңды көрсөткөнгө, жакшы жагынан үлгү болгонго балдарга аракет кылабыз да. Анан жаман адатың болсо дагы балдардын көзүнчө көрсөтпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Себеби бала сени карап түздөнөт, сени карап өсөт, сени карап өзүнө ошол жолго салат дегендей. Анан ал кызым азыр ушул райондук, мына шаардык олимпиадалардан орунду алып, республикалык олимпиадага чейин чыгып, ошо алдыңкы орундарды алып жүрүп, анан азыр Кыргыз медициналык академиясы бар, улуттук Бишкекте. Ошол жерде билим алып жатат. Сыймыктанасыз. Ооба, мен жана башында айттым го, менде эки анча ойлор болгон. Мен врач болсомбу, же мугалим болсомбу деп. Анан апа, сиз ким болгуңуз келген деп кызым дагы сурай берчү. Анан кийин менде ушундай эки анчалык болгон. Анан бирок мен ушул мугалимдик менен кеттим десем, анан мен врач болгум келип атат деп өзү ошентип калды. Аябай сүйүндүңүз. Сүйүндүм, себеби адамдын тагдыры колуна келип түшөт, адам өмүрү. Анан мындай жөнөкөй кесип эмес да бул. Аябай аспеттеп, астейдил көңүл буруп, астейдил окуй турган кесип. Мен колдодум оюну. Биздин өзүбүздүн билим лицейибизден бүттү. Алтын тамга менен бүттү. Бүтүп, буюрса окуп атат. Анан бала тарбиялап жатканда эмнелерге көп басым жасаш керек? Анан эмнелерге көңүл буруу керек? Азыркы учурда бала тарбиялоо бул өтө чоң мындай коомдогу көйгөйлөрдүн бири болуп атат да. Ооба, тарбия эмне жагынан аксап атат деп атасың. Ошону билгим келип атат. Сизден сурап. Мен баягы кээде андай макалдар менен айтканга туура келип атат. Мына сонун бир макал бар. Жакшылыкка жакшылыкты ар адам кылат. Жакшылыкка жамандыкты көр адам кылат. Жамандыкка жамандыкты кем адам кылат. Анан жамандыкка жакшылыкты эр адам кылат. Азыр мына ушундай эрдик биздин балдарыбызда жетишпей атат да. Себеби жакшылык кылды, эми бул нерсеге жакшылык менен жооп кайтарып коеюн деген нерсе бул ар бир адам кыла ала турган нерсе, ар бир адамдын колунан келе турган нерсе. Жакшылыкка жамандыкты көр адам кылат. Ал сага сен жакшылык кылдың, бирок ал сага жамандык менен жооп кайтарып атат. Бул сокурлук эмеспи? Бул көрүлүк эмеспи? Бул нерсе азыр коомдо болбой атабы? Болуп атат да. Туурабы? Жамандыкка жамандыкты кем адам кылат? Жамандык кылды,
эми мен ага жамандык менен жооп кайтарышым керек деп ошол учурду күтүп, ал нерсеге кадимгидей даярданып алып жүргөн адамдар жокпу? Бар. Жамандыкка жакшылык дейер адам кылат. Мына ушул сапат бизде жетишпей атат да. Ал жамандык кылды, бирок мен ага эрдик кылып жакшылык менен жооп кайтарып коеюн деген нерсе бизде болсо дагы аз да. Ушул нерсени жайылсак, качан адамдын көдөнү таза болсо, качан адамдын көңүлүндө кир жок болсо, кайсы баланын дейличи, анан ошол адамда ушундай бирөөгө жакшылык кылуу, дайыма ким алсыз болсо анын башын жөлөө, ага жардам колун сунуу, ушул сапаттар калыптанат да. Бизде баягы мектепте деле мисалы тынбай класстык сааттар өтөт, вуздарда кураторлук сааттар өтөт. Болушунча баланын жүрөгүнү тазартканга аракет кылган иш-аракеттер жүрүш керек дейм да. Себеби таза болгон, жүрөгү таза болгон адам бул бирөөгө жамандык кылбайт, жамандык каалабайт. Биздин коом жалаң ушундай жакшылык кылуудан, бир жакшы иш кылып бирөөнүн алкоосун алуудан туруш керек да. Ооба, туура айтасыз, бирок башта сөзүңүздө айтып кеттиңиз, адам биринчи мындай ата-эне качан түз болуп, жакшы жолдо жүрсө, баласы деле ошондой эле болот депчи. Анан ушул учурларда биз кайрадан эле жаштарды ата-эне болгонго мындай кандай десем, ылайыкташтырып багыт берген жакшыбы дейм да азыр, Эгерде балдардын баардыгын туура тарбиялайм десең, анда биринчи ата-эне биринчи өзүн туура тарбиялаш керекпи деген аз ой келип кетти магачы. Ооба. Чыңгыз Айтматовдун сонун сөзү бар го, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Адамга күн сайын адам болуунун өзү кыйын нерсе да. Себеби кээде адамдык нафси болот, тыя албай каласың. Кээде көрүп турган нерсени көргүң келбей калган учурлар болот. Бул нафси да. Нафсини тыйыш үчүн сөзсүз түрдө адам өзүн өзү өнүктүрүп туруш керек, өстүрүп туруш керек. Анан ушул жерден мындай диний баалуулуктарга сугарылып, диний баалуулуктар менен өскөн дагы жакшы. Дин себеби дайыма туура жолду көрсөтүп, балага туура багыт берет да. Азыр бул нерсе бизде жакшы эле жанданып калды го дейм. Азыр диний аалымдарыбыздын сонун бир накыл сөздөрү, адамды бир жакшы жакка буруу, өспүрүмдөргө бир жакшы тарбия берүү, аларды жаман жолдон кантип сууруп кетүү тууралуу тынбай кеп кеңештерин берип атат. Болгону балдар азыр бүтүндөй ушул телефонго байланып калбадыбы, телефонду караганда ошондой бир жакшы насаат ала турган, жакшы бир кеп кеңеш ала турган, жакшы бир акыл ала турган берүүлөрдү, ошондой бир учурларды көрүш керек болуп атат да, ошол нерсеге баланы багыттай алышыбыз керек болуп атат. Кантип багыттай алабыз эжеке? Багыттай алышыбыз керек болуп атат. Себеби деген булар киргенде ата-эне жанында отуруп бир жарым саат көзөмөлдөй алышы мүмкүн. Жарым сааттан кийин бала каалаган порталына, каалаган нерсесине кирип кетип атпайбы? Ал нерсе баланы чындап эле өстүрө турган нерселерби, же кайрадан теңирден тескери чыгып ээн баштыкка, бейбаштыкка алып келе турган нерселерби? Ал нерсени аңдай албай калып атабыз да. Анан ушул телефонду эми такыр колдондурбай коюу колдон келбей калды. Аны азыркы учурда ушул бир мындай санариптик технологияны, медиа жактан сабаттуулукту боюнча кайрадан балдарга билим берип, ошол нерсеге бурушубуз керек го дейм. Ошондон анан бала кантип туура маалыматты алып, кантип ошол кызыгуулардан ичине кирип кетпей, андан чыгып, өзүнө бир пайдалуу нерсе алып, жугумдуу нерсе алып, өзүнү жаман нерседен калкалай ала тургандыгына багыт берген бир окуулар керек болуп атат да. Китеп окууларды сунуштайсыз ушул учурда дагы, эжеке? Китеп окууларды. Ооба.
китеп кадимкидей адамды тарбиялайт. Мисалы, сен бир кайсы китепти окуп аткан болсоң, ошол китептеги айрым каармандардан өзүңдү издейсиң. Ошондой учурлар болду беле? Ооба, менде болду жеке. Болду беле? Болду. Ооба. Кээ бирки каармандардан чындап эле сен өзүңдүн пейлиңди көрөсүң. Өзүңдү көрөсүң, анализдейсиң, ылгайсың окуп кетип атып. Бала үчүн кайсы бир нерсени талдап анализдей алуу бул өтө керектүү көндүм да. Анан кийин кадимкидей ошол адамдын жашоосуна кирип, ушул нерседе аттиң ушундай кылса болмок беле деп, көптөгөн маалыматтарга ээ болуп, канча деген керектүү өзүңө билимди жугуза аласың да. Китеп бул адамды сонун бир тарбиялай турган өзөк да. Анан ушу китеп жөнүндө сүйлөшүп атабыз, дагы бир суроо берейинчи. Китепке кызыкпаган жаштарды кантип китепке тартабыз? Азыр көпчүлүгүбүз баягы ак кагазды карап окугубуз келбей атат да, ошол нерсени айтып атасыңбы? Негизи мындай видео, фильмдер дагы аябай таасирдүү, бирок китеп окугандын рахаты бөлөк, көргөндүн рахаты бөлөк да. Мисалы, кинону көрүп, ошол каармандын ичиндеги эмоциялар менен аралашып, көзүңө жаш алып көрөсүң го. Анан китеп окуганда дагы кээде ыйлайсың, каармандын тагдырына кейип, жаның ачып, анан кийин кээде кубанасың. Анан китеп сенин мындай сөзмөрлүгүңө, кептик лексикалык сөздөрдү сенин активдүү сөздөрүңө алып келип кошуп, сенин сөздүк запасыңдын көбөйүшүнө жардам берет. Сени ар түрдүү ой жоруп, сени ар түрдүү баягы көз карашыңды оңдоого жардам берет. Анан кийин балдарды азыр аудио китептер деле ушул максатта чыкты да. Аудио китеп деген түшүнүк мурда жок эле. Азыр ушул бала жок дегенде ушул аудиону уксунчу, ушул нерседен бир маалыматты алсынчы деген максаттачы. Анан кийин эгерде ата-эне үйдө китеп окуган болсо, бала дагы китеп окуйт да. Ата-эне телефонду чукулап отурган болсо, бала деле отуруп телефонду чукуйт да. Апам кылып атпайбы, мен деле чукуйм. Ал кылган нерсени мен деле отуруп кылсам боло берет деген ой болот да. Ошон үчүн биринчи ата-эне китепти өзүбүз үйдө көбүрөөк кармап, көбүрөөк окуп, балдарга үлгү болсок, анан бизди көрүп балдар деле колуна китеп кармайт да. Азыр айтып калдыңыз го, китепти окуп атканда ыйлаган учурлар да болот депчи. Сизди ыйлаткан кайсы китеп болду? Мен көп эле китептерди окуйм. Анан акыркы китебим мына Чубак Ажы Нарматовдун Адам адеби деген китебин окудум. Туруңуз эжеке, Чубак Ажы Нарматов эмес го? Ой, Абдышукур Ажы Нарматовдун, адаштым, Абдышукур Ажы Нарматовдун Адам адеби деген китебин окудум. Эмне үчүн адаштырып алдым? Себеби ал китептин баш сөзүн жазган Чубак Ажыбыз. Мен дагы окудум кечээ сиз айтканыңыздан кийин. Баш сөзүн жазган Чубак Ажыбыз. Анан китеп адеп багытында ушунчалык адамга таасирдүү бир сонун жазылган китеп да. Кантип баланы туура тарбия бериш керек, кантип адептүүлүккө багытташ керек, кантип баланы ээн баштыктан алып чыгыш керек, кантип баланы бош койбош керек, кантип балага жакшы бир үлгү боло турган иштерди жасатыш керек. Мына ушуга окшогон бир канча нерселер бүт бойдон ушул сонун бир Курандагы же болбосо пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын айткан жакшы бир накыл кептери менен коштолуп сонун берилген. Мен ар бир окурманга окуп чыккыла деп сунуш бермекмин. Ооба, себеби адеп бул тарбиянын башаты да. Ооба. Бул китепти окуган адам сөзсүз түрдө өзүнө бир оң жакшы таасирлерди ала алат.
Мен да кошумчалап кетейин. Себеби дегенде кечээ мен сүйлөшүүлөрдөн улам эжекени айткандан кийин мен дагы Адам Адеби деген китепти барып китепканадан алып көрүп окудум да. Толук окуп бүтө элекмин, бирок тилекке каршы азырынча. Ошондо дагы маркум Чубак айткан сөзү бар экен. Бул китепти бир айда же бир жумада окуп коем дебей, ар бир окуган бетинден таасир алып, ошол нерсени түшүнүп окусаң, бул өтө сага пайдалуу берет дептир да. Чындап бир бетти окугандан кийин ушунчалык мындай таасирлендим. Тазаландың ба? Мындай кандай башын намаз окуп атканда намаз окуп койдум эле эмес, намаз окугандан кийин дагы кыла турган иштерибизди дагы мындай ачык көрсөтүп койгон да, жазып койгон да. Таасирлендим. Чындап эжеке айтканына кошулам. Бардык Адеби деген китепти сунуштайм, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Анан эжеке, биз эми сиздин биз билбеген сиздин кандай таланттарыңыз бар? Бүгүн бир сизди ачалычы. Менде Кандай талантыңыз бар эжеке, биз билбеген? эмне деп мактансам экен? Мактанып көрүңүзчү. Мен кичине бир токуучулук жагым бар. Себеби бизде кышында кичинекейбизде кадимкидей өзүбүздүн байпагыбызды апам өзүбүзгө токутчу да. Токутуп, анан кыштын күнү жүн пайпактарды кийчүбүз. Азыр андай жүн пайпак болбой калды го. Ал кезде биз бардыгыбыз жүн пайпак токучубуз. Анан кийин азыр дагы баягы мектепте кол эмгек сабактары бар го. Ошол учурларда апа мына жерде кантем деп кичинекей кызым келип калса, ага үйрөтүп коем. Мындай кылып токуйсуң, бул жакта мындай гүл чыгарсаң болот деп. Дагы эмне менен мактансам? Ыр жазчумун бир учурларда. Азыр ал нерсем калып кетти. Дагы ырдабайсызбы? Кээде Ырдап коесуз. Бүгүн ырдап бере аласызбы? Бирок негизи айткан эмессизби? Башка учурларда. Макул. Кыялдар бекер, кыялдансаң кыялыңа жетесиң дейт да. Сиз кыялыңызды багындыра алдыңызбы? Негизи баягы кыял мындай күлүк го. Ушунчалык адамды сонун кылып жетелеп асманга алып учуп, ушундай сонун бир сезимдерди тартуулайт да. Анан кыялданып жүргөн жакшы. Кыялдарыма 100% дебесем да жарым жартылай жетип келе жатабыз. Менин дагы бир чоң кыял эмес, бул максат дейинчи. Чоң бир максатым, буюрса ушул докторлук ишимди бүтүрүп, анан кийин ушул жакшы бир окурмандарга, келечектеги ушул студенттерге бир эмгек тартуулагым келет. Ал эмгек ушул студенттерге пайдалуу, жугумдуу болсо деген тилегим, максатым бар. Алдыда сиздин максатыңыз ушул, биз сизге ийгилик каалайбыз, максатыңызды багындарыңыз батыраак. Багыт подкастында бериле турган 3 суроону бүгүн топтоп келдим мен сизге атайын. Биринчи суроом, сиз бактылуусузбу? Бактылуумун. Акча сиз үчүн эмне? Акча бул күнүмдүк кем карчыңа жумшай турган нерсе. Болгону жагдай же болбосо шарт десеңиз, э? Ооба. Бош убактыңызды эмне менен алектенесиз? Бизде бош убакыт деле болбой атат айтпери. Мугалимдерди билесиң, тынбай күнүмдүк баягы документтеги иштери, анан үй жумушу, ошондой да. Бүгүнкү багыт подкасты сизге жактыбы негизинен? Өзүңүз мындай бир тараптан болбосо да экинчи жактан мындай мугалимдерди негизи биз жеке жашоосуна көрсөтпөйбүз го, ачык айтпайбыз. Бул подкаст бүгүн ачык подкаст болду деп айта алам да. Сизде кайсыл жактан болбосо дагы бир жагыңыздан мен сизди тааный алдым. Анан кийин ушуга окшогон подкасттарды өткөрүп турууга сунуштап, эстафета катары кимди кийинки эфирлерде күтөсүз? Кимди чакырууну каалайт элеңиз? Негизи мындай сонун бир баягы чоң бир иштерди жасап, бирок көмүскөдө эле жүргөн адамдарыбыз көп го. Анан кийин кылган иши эбегейсиз чоң нерсе.
бирок ошол нерсени мындай жарыялабай эле секин ишин бүткөрүп жүрө берген сонун бир жөнөкөй адамдарыбыз көп. Андай Мисалы? адамдардын мындай немеси деле көп болуш керек. Тизмектеп десеңиз. Ирети деле көп болуш керек, тизмеги деле көп болуш керек. Анан сен азыр айткан убакта негедир менин эсиме дароо эле биз чогуу бир канча жыл ушул журналистика кафедрасында мен кафедра башчы, Нуржамал Мапаева эже бөлүм башчы болуп иштедик. Ээри шаркак жакшы бир иштерди жасай алдык деп ойлойм. Анан мен азыр сен айтканыңан дароо эле эмнегедир оюма Нуржамал эже келип атат. Мапаева Нуржамал эже бүгүнкү күндө Ошмонун тарбия жана коомчулук менен байланыш департаментинин проректору. Эстафетаны мен эжеге узатайын. Нуржамал эжеке, кийинки эфирде сизди күтөбүз. Бүгүнкү багыт подкастында жыйынтыктап жатып, эжекеге биздин Сейил эжекебиздин өзүнүн белеги бар. Ал белеги сиздерге кандай тапшырылат? Комментарий бөлүмүнө эң сонун ой пикирге жана каалоого болсун же суроого болсун, биз эжекеден бир белек сураганбыз. Эжеке бир белек ала келиңиз сөзсүз. Биз комментарий бөлүмүнө жазган эң сонун каалоо болсун, суроо болсун тапшырабыз. Бул комментарийди биз 24 февраль күнү аныктайбыз. Биздин көрүүчүлөргө кандай белек ала келдиңиз? Китеп бул өзү жан дүйнө азыгы дейбиз го. Анан бүгүн дагы бүт биздин сүйлөшүүбүз китеп билим жаатына байланышып атат. Анан жакшы комментарий ээсине мен ушул педагогика, тарбия жаатында чоң бир өзүнүн орду бар Гапыр Мадаминов агайыбыздын китебин ала келдим. Устаттык өнөрү деген. Мына ушул китепке удаалаш эле Умар Нусубалиев Улуу тилеги деген бул поэзия. Бул китепти да ала келдим. Мына ушул китептерди сага тапшырайын. Анан комментарий 24 февраль күнү биз аныктайбыз дагы. Биз жеңүүчүгө ушул колунда турган 2 китепти белекке беремин сөзсүз түрдө. Ошентип биздин багыт подкастыбыздагы жыйынтыгына келип турат. Бүгүнкү эфирибиз ар тармактуу болду. Бул багыт подкаст болду. Кийинки подкастта көрүшкөнчө